Экс-президенттин иниси жалгызбай келинди арам оюна пайдаланганбы? Жээнбеков мени чакырды Испанияга. Эме жок дей алган жокмун. Мен жок десем анда мен үйүмдү алдырмакмын да. Үйүмдү алдырмакмын. Ана макул. Аялдын үйүн тартып алууга Сооронбай Жээнбековдун агасы Юсуп Шарипов аралашканбы? Ишкен Шарипов, Юсуп Шарипович деген. Анан ошол киши документтеримдин баарын карап туруп, мага түшүндүрмө берди. Карындашым, ооба туура сен сатып алыптырсың, бирок сенден үйдү эч качан эч ким ала албайт. Сонун Абдрахманованын аянычтуу тагдырын угаар адам барбы? Ушул ач катыңыздын жыйынтыгы болдубу? Жок. Сооронбай Жээнбековдун агасы жана иниси мурдагы сот жана мурдагы мэрден жабыркаган Абдрахманова президенттен жардам сурайт. Жооп болобу? Жалгызбай энемин мен 28-29 жыл ушул Жээнбеков менен Бокоевдун айынан ушул күндү көрүп келдим. Ушуларды жоопко тартыңыз деп өтүнөм. Жоопко тартылышсын. Мен өтүнүчүм ушул жоопко тартылышсын. Жээнбеков мен ошентип зордуктаганы, эми мындай айтканда сексуалдык эме көрсөткөнү мен үчүн оор болду. Оордум, жиркендим, улам ваннага барып жуундум. Созулкан Абдрахманова Ысык Көл облусунун Төп районунун тургуну. Ал 80-жылдардын аягында Ошко келип иштеп, турмушка чыгып, экинчи борбордо жашап калат. 90-жылдагы Өзбек, Кыргыз козголоонунан кийин үйлөрүн таштап Россияга кете баштаган Орус улутундагы адамдан өзү чогулткан акча жана бир нече жыл жашап ажырашкан жолдошунун көмөгү менен ошол кездеги 10.500 рубльга 2 бөлмөлүү батир сатып алат. Албетте, ал кезде рубльдин куну азыркы доллардын күчүнөн да артык болчу. Тагдырдын тамашасы экен. Турмушта аябай оор кыйынчылыктарды көрүп, өгөй атанын колунда запкы көрүп өскөм. Бойго жетип чоңоюп анан ушу тагдырымдын айынан Ошко келип туруп калгам. Биринчи Ошко келип жип ийрүүчү ХБК деп коебуз ушул жакта. Жип ийрүүчү болуп иштеп калдым. Анда жаш бала кезим болчу. Анан эле ал жерден сокращение деп жип ийрүүчү жумуштан кетип, жумушсуз калып, өзүм билимим жок. 7 класс билимим бар. Өзүмдүн тагдырым менен өзүм күрөшүп Ош шаарында жашап жүрдүм. Ош шаарында 90-жылы Өзбек Кыргыздын согушу болуп кетти. Ошол согушта эми көпчүлүк билесиздер да, мурунку поколение. Ошол тополоңдо ХБКнын жанындагы поляда кыргыздар үчүн жер тилкеси бөлүнөт, участок берилет деп болгон үйсүз, жайсыз жүргөн кыргыздардын баары ошо ХБКга чогулдук. Анан ал жерде чогулуп, жиналыш болду, чоңдор болду. Азыр ойлосом, Жапалак жактагы жерлер берилет деди да. Круговойдо Жапалактан кийинки жерлер. Анан ошол жака бардыгыз. Ошол жака бардык. Жапалакка барып, лично мен азыр эсимде жок, 5 сотыкпы, 10 сотыкпы жер берилди, мен казып кактым. Ошол жерде 3-4 аялдар кичине жыт чыгаралы дедик, ушинтип аткан мезгилде эле тиги ХБКдан согуш башталыптыр деп калышты, Өзбек менен Кыргыз согушуп атыптыр деп. Анан эле эркектерибиздин баары согушка барабыз деп кетти. Анан аялдар жалдырап эле туруп калдык да, анан мындай мен да эми жаш кезимде алдуу күчтүү болчумун.
Анан биз да кеттик, эми кыргыздар менен өзбектер согушуп атса деп биз баарыбыз ошо эми ХБК тарапка жөнөп калдык. Ушул Орский районго келгенде аябай катуу согуш болуп атыптыр. Атуулар болуп атыптыр. Машиналар өрттөлүп жатыптыр. Кыскасы ушундай катуу согуш болуп кетти. Ал кезде эми кыргыздардын көпчүлүгү ош шаарынын ичинде өзбектердин жер үйлөрүндө квартирада жашачубуз. Ошо эл катары мен дагы квартирада жашачумун. Анан баягы согуштан кийин кайра квартираларыбызга бара албай калдык. Анан ошол кезде үй жок, жай жоктордун баары көпчүлүгү Юго-Востокто жайгашкан Турбаза спорт комплекспи же кандай иши Турбаза бар экен. Ошол жака барып, ал жерде этаж эмелер бар экен, ну как общежитие. Ошол жактарда жашап калдык. Ошол мезгилде Апаз Жумагулов, Шеримкулов дегендер как раз ошол Турбазага барып, өздөрүнчө сүйлөшүп жүргүзүп антип, бирок биз ошо үйсүз, жайсыз жүргөндөргө кандай көңүл бурду мен үчүн азыр караңгы, аны айта албайм. Ошентип жүрүп, Турбазада мен где-то 3-4 ай жашап калдым. 3-4 айдан кийин Турбазанын директору ал жерде бошотуш керек деди. Анан бошоткондор бошотуп берип кетип жатты. Анан мен дагы эл катары эле ошол территориядан тиги квартира издеп калдык. Квартира издеп бир татарканын квартирасына бардым. Ошол жерди снимать этип, ошол квартирада жашап жүргөн мезгилде ошол татарканын кошунасы орустар экен. Ушундай үй сатылат болуп калыптыр. Ал кезде үй сатуу деген өтө кыйын болчу. Кооперативный деп койчу. Кооперативныйга мен арыз менен очередке да тургам, бирок мага окшогон колунда жоктор ал очередке да жетчү эмес. Ошентип анан кийин эл катары эле ошол кезде 90-жылдары согуш бүткөндөн кийин кайра дагы согуш болот экен, өзбектер 40-ын чыгарат экен, анан жылдыгын чыгарат экен деген ызы-чуу сөздөр болуп атты. Анан ошол кезде баягы союз тараган үчүн орустарга аябай коркунуч болгонбу, иши кылып орустар тез арадан кетип турду да. Кете берди, үйлөрүн сатып кетип жаткан, ошо мен үйлөрүн сатып орустар кетип жаткан, көпчүлүк кыргыздар ошондой үйлөрдү алып калып, үйлүү жайлуу болуп калышкан. Ошолордун катарында мен дагы ошо жашап аткан квартиранын жанындагы Петрова 43, квартира 46, ушул 2 комната бөлмөнү, 2 бөлмөлүү үйдү мен квартираны сатып алдым. Кулик деген орустан сатып алып, орус мени пропискага койду. Ордер, инвентаризационный дело, бүт бардык үйдүн документтерин баарын колума берди. Мынакей. Анан ал кезде ПЖЭТ деген бар болчу, анан ПЖЭТтен барып 2 жылдык договор түзөбүз деди. Эми мен билимим жок үчүн ушундай болот турбай деп мен баарына макул болдум. ПЖЭТтен барып договор түздүк. Кулик менен чогуу барып. Ошо ПЖЭК менен кандай договор түзгөнүңүз эсиңизде барбы? Сиз Кулик менен түздүңүзбү же ПЖЭКтин өзү менен договор түздүңүзбү? Кулик алып барды да мени. Кулик үйдүн ээси. Договор экен да. Анан ПЖЭК менен түздү, эмне түздү, мен үчүн эми баягы билим деңгээлим ал документке таптакыр жок эле да. Анан мен деле мындай түшүнбөйт экенмин да, кыскасы. Анан Кулик ошол жака барып договор түзүп, анан ошолордун алдында мага тилкат берди. Мен Кулик Александр Ивлампиевич ушундай Петрова 43-46дагы 2 бөлмөлүү квартираны Абдрахманова Созулкан Албановага 10.500 рубльге саттым последующим выкупом деп ушундай деген кагаз берди мага. Анан мен бая документтерди алдым, кагазды алдым. Мен үйгө жеттим деп мен эми жыргап жашап аттым да.
Ошентип сонун эже өзү сатып алган үйүн толук документтештирүү үчүн ошол кезде Ош шаарында турак жайлар жана курулуштар боюнча куратор болуп отурган, кийинчерээк Ош шаарына мэр болгон Жусуп Шариповго барат. Экс-президенттин агасы Жусуп Шарипов Абдрахманованын документтерин көрүп, ага баары жайында экендигин айтып, аны тынчтандырат. Үйдү сатып алгандан кийин эле 91-жылдары аябай күбүр шыбыр кеп болуп калды да. Эме кеткен орустар кайра келип үйлөрүн талашып атыптыр деп угулуп атты бизгечи. Анан мен да чочуладым да, эми 10.500 рубльге алсам тиги орустар келип кайра менин үйүмдү талашып алып алат депчи. Менде ушундай бир коркунуч, чочулоо пайда болду. Анан мен болгон документим менен мэрияга бардым да, анда гор администрация болчу. Бардым, барып анан ушундай мен үй сатып алдым эле, 2 комната орустан. Ушул үйдү менин атыма өзүмө өткөрүп бериңиздерге өтүнүп келдим дедим да. Десем ошондо мындай здоровый, бийик келген киши экен, Шарипов, Жусуп Шарипович деген. Анан ошол киши документтеримдин баарын карап туруп, мага түшүндүрмө берди. Карындашым, ооба туура сен сатып алыптырсың, бирок сенден үйдү эч качан эч ким ала албайт. Только орустар келип талашы мүмкүн. Эгерде орустар келип калса, анда сен бизге кайрыл деди да. Анан бирок мага үйдү саткан кулик кандай документтерди берди эле? Куликтин колунда документтер бар беле? Куликтин колунда ордери бар болчу, оригинал ордери бар болчу, инвентаризационный делосы бар болчу. Ошол анан кийин мени ошо делогабы, ордерге мен прописка кылды да, паспортный столдон прописка жасатты. Ошонун баарын таштап кеткен. Анан Жусуп Шарипович деген эменин жыл комиссиянын председатели экен ошол учурда. 91-жылы. Анан ал киши ушундай түшүндүрмө берди: сен эми бул орустар келмейинче сенин үйүңдү эч ким эч кандай ала албайт. Эгерде орустар келип талашса, анда бизге кайрыл деди. А мен ошо орустар келбешин мен толук билчүмүн, потому что алар пожилой адамдар болчу, пенсия курагында. Кемпир дагы, кулик өзү дагы где-то бир 65-тен өткөн адамдар эле да, жакшы адамдар болчу. Мага эч кандай жаман эч нерсе айткан жок. Биз байланышта болобуз, үйдү жакшы өткөрүп ал бул деп эле жакшы сөздөрүн айтып кетти. Мне кажется, мен азыр эстесем Украинага кеттиби же Россияга чыгып кетишти да. Анан мен ошол үйдү баягы орустар келетат дегенден, талашып атат дегенден Шариповтан ошондой жооп алдым. Кайра үйүмө келдим. Значит, орустар келбешинин билчүмүн, ишенчүмүн. Анан дальше жашоомду улай бердим. Эч кандай мага орустардан кат кабар да келген жок. Эч нерсе болгон жок. Мен баягы сүйүнүч, кубаныч менен ошол үйдө жашап, жашым дагы өтүп бараткан үчүн мен ошол кезде 32 жашта болчумун. Мен өзүм үчүн бир бала төрөп алдым. Ошол баланын чоңойтуш менен, аракети менен ошол үйдө жашадым. Ошол баланы мен максатым ошол баламды аман эсен чоңойтуш керек болчу. Ошол бала менен алек болуп жүргөн кезде 95-жылы мен сотко чакыртты да. Анан эмне болуп кетти деп бардым. Барсам, мага ушундай бир кагаз менен тааныштырды. Заявление эмне экенин билбейм. Кыскасы, гор администрациядан Шарипов, Жусуп Шариповдун колу бар экен. Ошону окудум. Подпись коюптур. Анан судья мага түшүндүрмө берди. Бул үй сеники эмес. Бул үйдү сен эми жөн эле алып алгансың дегендей кылыпчы. Анан мен боздоп, ыйлап, кандай мен жөн эле алып алдым, мен бул орусту өлтүрбөсөм, же бир уурдап алган буюм болбосо, бул чоң квартира мен сатып алганым анык, мына кошуналарым да билет деп баягы сотко ыйлап, боздоп жардам сурадым да. Лучше сиз жардам бербейсизби мага, мен жалгыз бой энемин. Сот мага айтты: сен документтериң бар колуңда деди.
ооба, мен баардык документим бар, орус мага бүт баарын таштап кеткен, прописка кылган деп ошентип бүт баарын айтып бердим. Анан кийин сот айтты, сен анда мага документтериңди алып кел, мен карап көрөйүн. Эгерде жардам бере алсаң, ошондой документтериң, далилдериң болсо, анда мен сага жардам берейин деди да. Сотко чакыруу болуп, Абдрахманованын ишин караган судья арыз берген Жусупжан Жээнбековдун ийниси Жаныш Жээнбеков болуп чыгат. Ошентип, сонун Абдрахманованын тагдыры ага ини Жээнбековдардын колунда болуп, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаган ага ини сонун айымды ар кандай максатта пайдалана баштайт. Анан кийин сот айтты, сен анда мага документтериңди алып кел, мен карап көрөйүн. Эгерде жардам бере алсаң, ошондой документтериң, далилдериң болсо, анда мен сага жардам берейин деди да. Анан мен аябай сүйүнүп ишендим, чындыгында. Ишенип анан документтеримди алып келдим сотко. Документтеримди алып келсем, ошондо городской сотто, шаардын городской сотунда бүт баарын барактап көрүп, анан мага айтты, сенде баардык документиң бар экен, карындашым. Сага жардам берсе болот экен. Документтериң баары бар экен. Мен колдон келген жардамды берейин. Бирок сен деген мен бир тапшырма же бир эме берем, ошонун баарын аткарышың керек деди. Анан мен хорошо дедим, колуман келген нерсенин баарын аткарам дедим. Акча десеңиз акча берем дедим. Ошентип ал киши менен сүйлөшүп, анан кийин документтерди барактап көрүп, мындай алып койду да. Мындайраак алып койду. Мен мондай сот биякта отурса, мен мондай эмес тосмосу бар экен. Ошонун үстүндө турдум да, тосмонун үстүндө. Анан ар жака таштап койгондо анан мен айттым, байкем, бул документтер менде эле болбойбу дедим да. Мен өзүм эле алып турайын десем, анан сен кызыксың го деди. Сен менден жардам сурап атасың. Жардам бер деп атасың. Хорошо, жардам берейин деп атам. Сен документиң сага керек болсо берейин анда. Эгерде мен ушу документти бүтүрө турган адамдар менен сүйлөшсөм, мен эмнени көрсөтөм? Сага чалып, сен алып кел дегичи ал киши күтмөк беле деди. Мен чын ишенип калдым, чын эле. Бул сүйлөшүп атса, анан пока ал киши мени күтпөйт да деп ишенип калдым да, бирок кайра документти алып менин алдыма ыргытып койду да. Анда ал деп. Анан мен ойлонуп, чочуп, тиги сотту капа кылып алдымбы деп ойлодум да, тарынтып алдымбы деп, анан кайра документти бердим өзүм Жээнбековго. Анан ошондо судьянын аты фамилиясын тактап койсоңуз. Ошону аяк жагында айтайын деп аткам, бирок азыр айта берейин. Жээнбеков Жаныш Токтоматовичпи ушундай. Анан мен коркуп кетип баягы документти кайра өзүнө бердим. Кечирип коюңуз, мен ал жагын эске албаптырмын депчи. Хорошо. Анан домашний телефонум бар болчу. 5 43 90, по-моему. Анан ошо номерим жазып калды, өзүнүн номерин берди. Байланышып тур, мен сага жардам берем деди. Хорошо деп анан рахматымды айтып сүйүнүп кеттим. Мен кеткенден кийин бир жума же 10-15 күн өттүбү, мен точно биле албайм. В общем, ноябрь болчу да, ноябрь айы болчу. Анан Жээнбеков мага чалды, домашний телефонго чалып, карындашым, мен суббота күнү сенин үйүңө конокко барайын дедим эле. Досум бар, досум менен барам. Эгерде мүмкүнчүлүгүң болсо, тааныштарың болсо, бир жаныңа курбу кызың болсо алып, бизди конок кылганга күчүң жетеби деди. Мен жок деп айтканга аргам жок болчу. Хорошо дедим, макул дедим. Баарына макул болчумун, только менин үйүм документин бүтүрүш керек болчу да. Анан хорошо деп ошентип анан сүйлөштүк. Ал күнү кайсы күн экенин билбейм. В общем, может четвергпи, может пятница, ушундай да. Анан мен жашаган үйдүн аркасында дагы бир
жабырланчу келин бар эле, үйүн алдырып атканда, алдагы 2 комната үйүн. А мен чуркап ошого бардым. Ай, тиги сот мага звонить этти, ушинтип конок кыла аласыңбы, ушинтип конок кыл, документиңди бүтүрүп берем, баары жайында болот, коркпой эле кой, не переживай. Мен сага баарын бүтүрөм деп атат. Анан бир досум бар, тоже сот экен, чогуу иштешет экен, жана-жан досум, мындайча айтканда хан досум дейт да. Бирок досум деп эле айтты, аны хан досум деп кийин биздин үйгө келип конок болгондо дасторкон үстүндө айтты да. Анан ошентсем тиги келин дагы аябай эметип калды. Хорошо, эже хорошо, эмне жардам кылайын деп. Анан эми акча жок. Ал кезде акча тартыш болчу, бардык нерсе кымбат болчу. Анан ушул менин колумда шакек менен иймегим бар болчу, ошо апамдан эстеликке калганда. Анан ошол шакек менен иймекти ошо биздин үйдүн аяк жагында 2-нин конечный деп коет, ошол жерде комоктор бар болчу, ошол жака алып барып залогко бердим. Почти залогко берип бүт дасторконго керектүү нерсенин бардыгын алдык да, эми мөмө жемиштен баштап, спиртнойдон баштап бүт баарын алып, анан эме тиги кошуна келин экөөбүз анан дасторкон даярдадык, борсок бышырдык, манты кылдык, шорпо кылдык, баарын кыскасы эмне керек болсо ошонун баарын даярдап күтүп алдык. Суббота күнү алар келишти. Анан келип аябай жакшы отурушту. Менин баягы колумда жок жашагандыктан андай чоң сотторду тосконго мен даже идиш табак аягым простой болчу да. Анан алдымда Жыпар эже деген кошунам бар болчу, ошо кошунама чуркап бардым. Эже ушундай соттор, алар билет болчу да, менин үйүм ушундай болуп атканын уже в курсе дела болчу, себеби ал эже дагы баягы эже сиңди болуп кошуна жакшы мамиледе болчубуз. Анан ушинтип соттор ушундай деди, конокко барабыз деп ушинтип конокко келген атат. Мен жакшынакай идиштерим жок, идиштериңизди бериңиз деп сурап алдым, идиштерди алып келдим, бүт баарын прям как царьды күткөндөй күттүк да чындыгында. Анан келип тамактанып аябай жакшы отурушту, ичимдик болду. Эми биз тиги келин деле мен деле аларды сыйлап аттык, анан иштеп, эми кошо эле ичип аттык. Мен аны кандай десем, ичкенде эми такыр ичип мас болуп, андай болгон жок. Бирок колубуздан келишинче конокту алардын көңүлүн алып аттык да. Анан ошол мезгилде түн жарым бир 12-1-2 болуп калса керек. Менин жанымда 3 жашар балам спальныйда уктап атты. Анан бир малда эме Жаныш, жанагы Жээнбеков мени чакырды спальныйга. Эме Созулкан ушундай сен менен сүйлөшөйүн дедим эле деп. Анан бардым. Анан мага айтты, ушундай сен эми бул үйдүн документи деп эч кыжалат болбо, переживать этпе, менин колумда турат, мен баарын бүтүрүп берем. Сен мага ушунчалык кандай жагып жүрөсүң, мен сени ушундай каалап атам, анан деп көп нерсени сүйлөп, анан мен сени менен жатышым керек деди. Анан мен эмне дейм, мен жок дегенге болбойт болчу ал учурда. Жок дей алган жокмун. Мен жок десем анда мен үйүмдү алдырмакмын да. Үйүмдү алдырмакмын. Ана мактул. Хорошо дедим. Спальныйда кичинекей 3 жашар балам уктап атат. Ошол баламдын жанында эле мени насильно эле, мындайча айтканда, менин желаниям деле жок, айлам жок болчу да. Айлам жок, абалым жок. Мени ошентип мындайча айтканда азыр түшүнүп, азыр эми баягы момча жашка келип ачык айтышка туура келип атат. Ошо күндөн ушу күнгө чейин менин жүрөгүмдө ушул жашайт. Мени тебелеп, тепсеп, жанымдагы досу Бокоев деген
Каныбек деген досу бар экен. Аны менен ошо стол үстүндө тааныштык. Ал Бокоев болсо дос болгон менен мындай ай кой анчалыкка барба же мындай андай деген жок. Анысы кошулуп тиги келинге тийишип ушинтип аттанам. Биз айлабыз жок болчу да чындыгында. Биздин тагдырыбыз ошо соттун колунда болчу. Эки соттун колунда тиги келиндин дагы үйүн алдырып аткам, мен дагы алдырып аткам. Анан ошо бардык иштерин бүтүрдү. Стол үстүндө отурушту, жешти, ичишти. Моун ыраазы болуп алып коюңуз деп мен 500 рубль бердим. Жээнбеков Жаныш обещать этип 95-жылы ноябрь айында уже мени ишендирип, воспользоваться этип, тебелеп, тепсеп, анан 96-жылга чейин менин документтеримди алып жүрдү. Звонить этсем, ай Камсанова, переживать этпе, мен бүтүрүп берем дебедимби? Мага эмне ишенбей жатасың, мен бүтүрүп берем деп эле атты да. Где-то 96-жылга чейин. Анан эле 96-жылы эле выселить деп решение чыгарып коюп, өзү соттон башка жака кетип калыптыр. Мен ошону ыйлап таппай калдым эч жерден. Анан издедим. Анан издеп сүрүштүрүп барбаган жерим калган жок. Анан көрсө деген эме судебный департамент деп коет экен, ошол жака чоң болуп кеткен, бирдеке болуп кетиптир. Анан издеп табай кабардым. Бул эмне кылганыңыз? Мен ушун талаада калтырасызбы? Эмне үчүн мынтип алдадыңыз мени десем, мен сүйлөшпөй түртүп чыгарып эшигин жаап алды. Ошол күндөн ушул күнгө чейин мен акыйкат издеп эч жерден таппай койдум. Эч жерден акыйкат тапкан жокмун. Ошо 96-жылдан баштап ар бир митинг барбы, пикети барбы, могу бийликтегилер алмашабы, бүт парна үмүт менен ошо площадьта эле жүрөм, жашоом ошол жакта өтүп кетти. Площадьта эле жүрөм, митингке деле барып жүрөм, арызымды деле жазып атам, мына мен сизге көрсөтүп атам. Жазбаган кишим калган жок мен. Мен газетага да чыгардым ошол жылдары. Мени уккан эч бир жан болгон жок. Себеби бул Жээнбековдордун тамырлары өтө күчтүү болчу. Бир киши дагы буларга каршы чыга алчу эмес. Мен азыр эми жандан могу азыркы бийлик Мен ошону сурайын деп Садыр Жапаров менен эмеге Ташиевке мен ишенем. Ушунун баарын чыгарып, камачысын камап, жокко тартышын тартыш керек булар. Мен үйүмдү кайра алып беришсин. Сатып береби, алып береби? Мен үйүмдү алып беришсин. Мен мигрант болуп да жүрдүм. Мен андай үйдү эч качан сатып ала албайм. Мен азыр ал үйлөр 40-50 миң доллар турат. Мен кайдан табам ал акчаны? 14 жыл жүрдүм Россияда. Мен таба алган жокмун андай акча. Сиз айтсаңыз, ошо бул деген демек жана Жанышбеков, Жээнбеков Жанышбек Токтомаматович судья менен сиз сүйлөшүп жатасыз. 90 кайсы жылы болот? 95-жылы. 95-жылы. 95-жылы сиздин үйүңүзгө келип конок болот. 95-жылбы? Ооба. Ноябрь айы. Андан кийин сиз ошо жанакы сиз менен чогуу болгондон кийин андан ары жолуктуңузбу ал менен? Жок, жолуккан жокмун. Жок. Мен 2008-жылы келдим ошко дагы. Жок, мен ошо 96-жылы сиз деген үйүңүздүн документтерин баарын алып атат биринчиден. Бар документтер 95-жылы алган. 95-жылы бар документтериңиз колуңуздан алып атат. Ооба. Андан кийин 95-жылы документ колуна алып мени конок кылгын досум менен барам деп атат. Ооба. Сиз дасторкон жайып атасыз ага. Ооба. Апаңыздын шакегин ломбардка берип, акыркы акчаңыз менен дасторконду жайдыңыз. Имегимди да. Имегиңизди да. Андан кийин ал болсо сиз менен чогуу сизди колдонду. Ооба. Аялдык намысыңызга тийди. Ооба. Андан кийин, ошондон кийин эртеси, андан кийин 2-3 күн, 3 күндөн кийин кайра чалып мындай сүйлөшүүлөр болдубу? Жок, мен чалып аттым.
мен чалып аттым, мага чалган жок. Мен чалсам эле айтат, карындашым мен бүтүрүп берем. Пока документ колунда. Вообще переживать этпей, камсанама деп жүрө берди да. Ошондо 96-жылы келип калды да, ал ошентип кичелечи. Анан 96-жылы ошо выселить деп решение чыгарып кетип калып атпайбы? Андан ары ошо реки ошо түндөн кийин мындай жолугушуу Жок. Сиз больницага барып көрүнүп, мисалы сиз дейм, сиздин мындай эмеңиз боюнча, мен эмем боюнча, мисалы мындай сизди зордуктады деп айтып атасыз. Ооба. Сизде демек 96-жылы сиз эң жогорку юридикалык статуска ээ Жээнбеков Жанышбек Токтомаматович тарабынан зордукталдыңыз. Ооба. Зордукталдыңыз деп айтсак болобу? Ооба, зордукталдым. Себеп Сиз зордукталгандыгыңызды сиз мисалы азыркы күндө кандай даярласыз? Андан кийин больницага барып көрүндүңүзбү? Поликлиникага жаттыңызбы? Андан кийин абалыңыз кандай болду? Ошо жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Ошол ноябрь айы болчу анан. Эме Жээнбеков Жаныш ошентип мени төшөккө эми зордуктап эле жаткызды да, мындай айтканда менин көңүлүмдө эле жок. Мен эрким, кандай десем, мындай өз эрким эмес болчу да. Мен зордукталдым. Мен азыр сизди угуп мындай таң калып атам да, мынакей бул окуя болгондугуна 95-жыл боло турган болсо, эми азыр 2024-жыл болсо бир 30 жылга жакын убакыт өтүп тур да. Ооба. Сиз эмне себептен ушуга чейин дагы эле мындай жашооңузду улап, эми ал окуяны унутуп, андан ары жашооңузду өткөрүп, үйлүү жайлуу болуп, кайра турмушка чыгып, ушундай нерсени эмнеге кылбадыңыз? Эмнеге сиз ошо 30 жыл бою ушунун аркасынан жүгүрдүңүз? Себеби эмнеде эле? Себеби биринчиден мен ал үйдө ак эмгегим менен көрүнгөн жерде темсилеп жүрүп иштеп ак эмгегим менен чогулткан акчамы алгам. 10.500 рубль бул оңой акча эмес болчу. Ошол үйдү мен мебель, себил менен, бүт буюмдар менен алгам ошол орустардан. 10.500 рубльге ал кезде жаңы Жигули алып аткан адамдар. Анан биринчиден, экинчиден мен ушунчалык өзүмдүн тебеленип, намысымдын, аялдык баркымдын тебеленип тепселгени менин жүрөгүмдө ушул маалга чейин жашап атат. Мени алдап, мени зордуктап, алдап, тебелеп, эмнеге менин үйүмдү кайра берген жок, мен аны уурдаган жокмун да, мен аны өлтүргөн жокмун да. Мен кандай себеп менен, эмне себеп менен мындай көчөдө калышым керек болчу? Мен бир сыйра кийимим менен, кичинекей балам менен көчөдө калдым мен вообще. Тозулкан айымдын кошуналары анын кезинде дал ушул үйдө жашап келгенин тастыкташат. Ал тургай жакын кошуналары соттордун үйүнө келип чаардаганына чейин кабардар экен. 30 жыл мурун Тозулкан айымдын зыркыраган ыйын күч менен кордук көрүп өз үйүнөн куулганын бүгүнкү күнгө чейин кадимкидей эстеп, көздөрүнө жаш алып айтып бере алышат. Пожарный эмелер менен келишип, сот исполнительдер, канчалаган адамдар келишип, баягы терезеден 4-этажга да ушундай ушак менен лестница менен чыгышып, ушундай болуп күч колдонуп туруп, аябай мындай чыгарабыз деп аракет кылышкан экен. Ошол маалда мен иштен кайтып, 4-этажга көтөрүлүп калсам, эл көп, ыс-тыз болуп, эшикти тарсылдатып, уруп атышкан экен. Анан ошол жерден не болду десем, ошондо айтышты кошуналар. Соня эшикти ачпай атат, колдорун венасын кесип алыптыр деп ушундай эметтен, анан ичкери жактан ошо Соня эженин ушундай өтө ачуу кыйкырыгы менен ушундай каргап шилеп, эч качан үйүмдү ачпаймын, үйүмдү эч кимге бербеймин деген ушундай аянычтуу үндөрү чыгып атты. Анан кошуналар айтышты, ошо колун венасын кесип алды, кансырап калат дегенден, анан мен как указ катары эшикти каты куруп, Соня эже ачыңыз, бул эмне кылганыңыз, ачыңыз, мен Иса деп, мен Иса дешет болчу. Ошентип айткандан кийин анан эшикти ачкан. Ачсак чындыгында эле колун мына жеринен венасын кесип алыптыр, кан агып атыптыр. Кан агып аткан экен. Андан кийин биз скорый ага чейин чакырып коюшкан экен. Анан сразу колун таңып, анан скорыйга салып эметип бергенбиз.
Аны ошондой болуп туруп ошол жерде баягы күч менен ушундай күч колдонуу эмеси менен эжени үйдөн чыгарышкан. Вот ошондой анан ошол анда мурунку мезгилдерде ошол Соня эже ушундай үйүмдүн документтерин бүтүрүшүм керек эле деп көп мындай баарлашканды айтып калат болчу. Анан кийин туура ошо бир жолу дагы эметсек, ошол биз подъезден чыгып келесек, ошо бир нерсе сурадыбы же башка эме болду. Ошо Иса үйдө меймандарым бар эле, соттор келди эле. Сотторду мейман кылып атам, аларды сыйлап атабыз. Ошо документтерибизди чечип беребиз дегенден ушундай эметебиз дегенде макул эже ошентип деп документтериңизди бүтүрүп алыңыз деп ушундай бир айткандарыбыз эсибизде бар. Эженин айтуусу боюнча ушу менин үйүмдүн документтеримди чечип беришет. Буюрса Кудай кааласа жакында баары жакшы болот. Бардыгы менин да көңүлүм тынчып эметип калат. Бирок эми баягы кур аякка бата жүрбөйт экен. Анда сотторду мындай кылып сыйлашым керек, ушундай деп баягындай нары бери чабылып чуркап жүргөнүн көргөнмүн. Анан эми бул жерде баягындай юридикалык жактанбы, же адамгерчилик жактанбы соттордун үйүнө келип эмесин мен как эми коноктоп, вознаграждение эметип, анан ошолордун баягы батасын алып анан кийин баягындай эме катары эле жакшы эле эмеде көргөнмүн. Мен подъезден чыгып келатканда Иса менин үйүмдө соттор бар деп айтылды. Анан баягы үйдө кадимгидей эркек кишинин үндөрү чыгып, жайдын эме болчу, күздүн күнү ушундай эме болсо керек эле, эшик ачык турган болчу. Ар жакта ошондой эркектин үндөрү чыгып атканын көргөнбүз. Анан 13-14 жашта элем. Ошо Соня эженин баласын мен карап жүрөт элем да. Ошондо билем, ошо выселение келгенде ошондо адам мындай пожарный лестницаны мен точно билем да. Пожарный лестница мына дом берки бетинде ошо чыгарабыз деп кыйла Россия ана кылышып атканда милиция келген, скорый помощьты бирок мен чынында ошону эстей албай атам. Скорый помощь кийинирээк аны мен баласын наракка алып кеткенин ошондо наракка ойнотуп туруп баласын ыйлабасын, көрбөсүн апасын деп ошондо ошол жака алып кетсем керек эле. Ошондо скорый помощьты мен бирок чындап ана кылбапмын. Но билем да что эже ошону через эле насильно чыгарып ана кылышып атканда. Бизге айткан эже ушундай болуп атат, ушундай деп. Биз бүт балдарыбыз менен чыгып отурчубуз да доордо. Ошондон айтып берчү эле бизге. Ошо укканбыз, эженин өзүнүн оозунан укканбыз. Ошо үйүнөн чыгарылсын деп сот аткаруучулар келгенде, пожарныйдын машинеси келген учурда сиз да көрдүңүз беле ошону? Ооба, көргөнбүз. Канча эл чогулган? Эл аябай эле көп чогулган анда. Эл эмнеге чогулган, анчалык көп барды тең? Чогулуунун себеби эмнеде эле? Чогулуунун себеби баарыбыз эле боорубуз ачып чогулганбыз да, колубуздан эч нерсе келген эмес. Эмне себептен чыгарып атат деп. Жардам бериш үчүн мындай чыгарбагыла деп ушунча көп эл чогулган кезиңер аларга жок көрсөтө алган эмеспиз. Ал жерде милиционерлер жүргөн, пожарныйлар келген, арка жактан чыгышкан. Ошон эми күч колдонуу менен эжени чыгарып салганда үйүнөнчү. Ушундай болгон. Кимдин кызыкчылыгы болушу мүмкүн дейсиз, анткени жогорку соттон ошо үйдөн чыгарылсын деген өндүрүш токтотулуп атат. Ооба. Жанагы жакшы килемге барып басып келген жерде өндүрүш токтотулуп атат. Бирок ошого карабастан үйдөн чыгарылып атат да. Буга кимдин кызыкчылыгы? Бир адамдын кызыкчылыгы үчүн болуп атат да. Сиз кимдин кызыкчылыгы болуш керек деп ойлойсуз? Шариповдордун деп ойлойм. Ону Жээнбековдордун. Эже ошондо айтканда бизге. Ошол кезде негизи госадминистрациянын исполнительный комитеттин башчысы ким болгонун билесизби? Ушул да мына Шарипов жок. Жээнбеков Жусуп Шарипович болгон. Демек ошо өзүн Жусуп Шариповичтин доо арызы негизинде үйдөн ошон чыгарылган. Ооба да. Демек агасы үйдөн чыгарылсын деп доо арыз берип атат. Ооба. Иниси чечим чыгарып берип, чечим чыгарып берген алга. Мен өзү 41-үйдө жашачумун. Анда мен ошо баягы 47-43-төрдүн арасында баягы турмуштун татаал жолу боюнча ошол маалдарда жашоо аябай оор болгон. Кимге жашоо таттуу, кимге эме болуп, мен ошол жерде сода кылчумун. Бирок эртең менен чыгып кетип кеч келчүмүн. Кечинде тамак жасайын деп келсем, доордун алдында ошо сүйлөп атышыптыр. Эмне болду десем, мына жакта машина келип, мына 4-этаждагы келинди чыгарышты, мына жерлерди басып кетти деп, огородду басып койду деп сүйлөшүп аткан экен аялдар. Анан мен өз чындыгында көргөнүм жок. Анан Соняны мен билем, чындыгында жакшы аял.
общительная, бардыгына миниматине сода кылат эле, балдарыбыз менен тең. Мына ошол жылдан бери чыгарып кеткенден бери биз Соняны көрбөй калдык элек. Эмне болду деп биз кээде ойлоп калчубуз. 30 жыл өтүптүр, ошондогу төрөлгөн адилет мына 30га чыгыптыр. 30 жылдан бери ушу биздин кошунабыз Соня чындык издеп чырылдап жүрөт. Азыркы ушул жашоодо биздин бийликтеги адамдар, сот отурумдагы адамдар жалгыз бой адамдарга жардам берип, ушулардын максатын өдөө кылып жөлөк болуштун ордуна кайра аялдардын укугун тебелеп, аялдардын сексуалдык жактардан колдонуп мындай кылган иштери азыркы учурдагы мыйзамга туура келбейт деп эсептеймин. Бул аялдын ыйлаганчалык туура. Мен кошунамын. Эми ар жагын көрбөсөм дагы буга чейин бул аялды мен сыйлаймын. Ушул жерде жашаганы чын. Төрөп келип да бул аял үйдө жатпастан үй үчүн чырылдап жүрдү. Жогорку кеңештерге чейин барып келген. Менин ойлорум ушул жерде отурган коңшулар бардыгыбыз ак ийилетте сынбайт деп ушул тарапка чечилсе деген гана оюбуз бар. Соняны жакшы билем. Бул аял жуда жакшы, покиза, хаммага нема болот аял болгон. Биз жакшы кошуналар болгонбуз. Бул аял o'zi yolg'iz ayol, o'g'li bilan yashagan, o'zi judayam yaxshi ona bo'lgan. Bu ayolni bir kun men ishlardim sadikda, kechinda kelsam qizlarim iylab, qizlarim yaxshi ko'rardi. Men ikkita qizim bor. Sonyaja dosa как opasidek ko'rardi-da, ular qizlarni ham nima qilib Sonya doim endi qo'shlar bu qiladi-ku qizlarni. Iylashib, shunday qizarib, iylab jomon bo'lishdi. Ne bo'ldi deb men kechindi kelim, işte sadikda ertadan kechgacha. Ne bo'ldi desam, Sonyaja jomon bo'ldi, qo'lini kesib oldi. Uni ushab, olib chiqishib, endi yosh qizlarda endi o'zini o'yini aytishib o'tadi-da. Shunday kichik qizim kichkina edi. Iylab Sonyaja jomon qilishdi, tartqilashdi Sonyajani. Skorilar keldi, pojarnilar keldi, lesnitsada o'zini bilib skori olib ketdi deb shunday qizlarni yiladi. Bu ayolga juda achinamiz. Shunday yolg'iz ayollar ko'p. Bunday ayollarga yordam bermay, sudlar shunda qilsa, kim yordam beradi yolg'iz ayollarga? Например, qiyin yolg'iz ayollarga. O'zim ham yolg'iz ayol bo'lib ikki qizni ulg'aytirganman. 40 yil sadikda ishlaganman. Bizga o'xshagan shunday ayollarga yordam bermasa sudlar, bizni ishonadiganimiz sudlar, prezidentlar, meriyalarga ishonib yashab o'tamiz. Ne bizga bular yordam bermasa, kim yordam beradi? Shu ayolga yordam berishlarini so'raymiz. Bu ayol shuncha qancha ko'chada yurdi. Unda nima bo'lish kerak emas-da. Yolg'iz ayollarga doim yordam berishilar kerak. Sizlardan so'ranamiz, meriya, prezidentlar, sudlar yaxshiniki chechim chiqargilar. Xalqni aldashdi, iloji yo'q. Bir kun chiqadi-da. Yomon ishlarda tagi chiqadi. Аш чыган журналист Алишер Токсонбаев гезит беттерине жазып чыгып турган. Бирок кийин Токсонбаев да белгисиз бирөөлөр тарабынан каттуу сабалып, мурдагы окуялардын көпчүлүгүн унута түшкөн. Бирок андан берем 30 жылдан ашык убакыт өткөнүнө карабай, Алишер агай Сонун Абдрахманованын аянычтуу окуясын унут элек. Мен бул кызды танып, билип калган себебим, мен дагы ушул жашаган аймакта жашагам, Петрова 3 Остовол деген үйдө. Анан бул да ошол тарапта жашаганда, анан жанагындай окуялар болуп кеткен экен. Мен анда келип иштейтинем. Калсык кылып чалдырып, элди жыйнап, анан укук коргоо органдарына кайрылып, маселесин бир ыктай, бир жаңсыл, анан мыйзам чегинде чечип бергиле деп көпчүлүк коңшу колоңдору ошол жерде топтолгон эл айтканбыз. Анан кийинки тагдырын мен чындыгын айтайын, билген эмесмин. Бүгүн кайрада жүргөр. Мен эсимде калганы ошол бул кан тамырын кесип, айгай салып, элдин көңүлүн буруп аткандыгында чагылдыргам үчүн. Ал эми эсиме келип баштады, мен деле ошондо
мына кыйла жылдан бери эми көрүшүп атабыз. Кыргыз айтат го, эки тоо көрүшпөйт, эки эл көрүшөт. Ушул азыр 30 жыл мурдагы окуялар эми сиз көптөгөн адамдардын тарыхын чалдырдыңыз да. Анан бирок бул эженикке бир аз болсо дагы билет экенсиз. Анан бир аз эс тутуму начарлап кетти деп атасыз да. Эс тутумуңуздун начарлаганына эмне себеп болду? Мен эс тутумум начарлаган себеби 2010-жылы Ошко болгонун чалдырам деп туруп автокурска кабылып оор жаракат алгам. Мындайча айтканда, медицинанын тили менен айтканда мээм чайкалган. Жогорку деңгээлде. Тилекке каршы ошол мезгилде мени колдоп, кубаттап, донор таап берип дарлашыптын ордуна адаттуу күн алгысы адамгерчиликтен тайып, адаттыгымды эле казат кылып, мени иштен айдап эшкен. Сиз иш учурунда ошондой мен буну мынау карындашым жакшы билет. Кесиптик милдетимди аткарып жүрүп, тапшырманы өндүрүш учурунда кырска кабылдым. Мен бежай жүрүп, же бирөөнү талкалап, бирөөнү сындап аткан мезгилде андай немеге учурган жокмун. Анан мен ошол эмеге салып, чындыкка салып жетем, мен келек болсо азаттыктын түбүнө жетем, дүйнөлүк сотторго чейин кайрылам десем, мен өзүм рахмат деп туруп иштен бошотуп коюшту болду. Ошонун бери мен чындыкта Кыргызстанда орнотооруна мен сенбейм, түңүлүп калгам. Эми эсте калган эмне, Кыргыздын бир чырайлуу кызы, жөндөн жөн эле айгай салып, кан тамырын кесип, өмүрүндө кыямды басса, кечирип кой, душман деле ойлонот да, бул ошончолук деңгээлге эмне түрткү болду деп. Түрткү болгондорду өзүнүн ордунан, мисалы үчүн тиги жактоошто катары сиздин ордуңуздан угуп отурам, эгер ошондой окуяга чындап эле Шариповдордун, Жээнбековдордун кланы себепкер болсо, булар мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек. Башка жол жок. Урматтуу көрүүчү, сиз берүүнү көрүп отуруп, Сонун Абдрахманова 30 жылдан бери үн катпай келип, эмнеге эми гана чыгып жатат дешиңиз мүмкүн. Ал буга чейин бир канча гезит беттерине чыгып, коомчулуктан жардам сурап, экс-президент Роза Отунбаевага, мурдагы прокурор Азимбек Бекназаровго, башка дагы бир нече аткаминелерге кайрылган, бирок алардан эч кандай жардам алган эмес. Мэрияга барсам, мэрия киргизбейт. Кайда барсам, Муралиев деген эме бар болчу, губернатор ачык эшик деп жарыялаптыр. Ага бардым, киргизбейт. Үйүмдү выселять эткенде 20-30 милиция. Анан булардын деген агенти бар болчу, ушундай үйлөрдү алып булар саткан деп да айта алам да, себеп дегенде ошол эле мен кошунамдын үйүндө алган. Андан кийин канча үйлөрдү алганын билбейм, бирок ушундайлар менен шугулданып, булардын агенти жыл отделде Айдарова Динара Эсеновна деген аял бар болчу. Ушул аркылуу кылышкан булар, бүт бар. Ал аял бир журналисттер Бишкектен бир журналистке дагы кат жазсам, ошол иликтеп чыктым. Айдарова Динара деген камалыптыр, ушул үйлөрдүн аркасынан камалып, ушундай алган үйлөрдүн аркасынан камалып, бирок аны деген сен мойнуңа ал, сени чыгарып алабыз деп дейир Жээнбековдор деп уктум да. Булар ушундайлар менен шугулданган окшойт деп ойлойм, билбейм, бирок мен үчүн мен агым кегим менен мен бирөөнү өлтүрбөй, бирөөнүкүн уурдабай, өзүм кегим менен алган үйүм болчу да. Эмне үчүн мен ушинтип үйсүз калышым керек талада. Мен ошол мен жүрөгүмдө так кетпейт. Мен булар өз жазасын алыш керек, мен үйүмдү бериш керек деп эле чуркап жүрөм мына 29 жылдан бери. Мындай болгон эч ким укпайт, эч ким. Сиз негизи 2005-жылы ошол учурдагы эле судьялар кеңешинин төрайымы Гутниченко деген болгон экен. Гутниченкого сиз бул жанакы судья Дембеков менен Бокоевдун аракетине арыз жазылган экен. Ооба. Анда мындай деп президенти, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы Гутниченкого кат жөнөтүп атат. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын укуктук саясат бөлүмүнө Абдрахманованы кайрылгысы келип түшкөн. Анда ал Ош областтык сотунун төрагасы, ошол учурда 2005-жылы Ош областынын төрагасы Бокоев болгон экен.
Бокоев менен анын орун басары Жээнбековго чара көрүүнү жана жоопко тартууну суранат. Демек сиз ошо 2005-жылы Бокоевдун сизге карата болгон, Жээнбековдун сизге карата болгон зордуктоосу жөнүндө арызды жаздыңыз беле? Жазгам. Жазсаңыз, андан кийин ал арыздын жыйынтыгы эмне болгон? Жеки барактан турган арызды жөнөтүп атат. Билбейм. Эч ким мага эч кандай жооп берген жок. Эч ким мага ушул күнгө чейин ушул силерди издеп жүрүп таптым. Силерге чейин мага эч ким мага эч кандай жооп, эч кандай чара көргөн жок. Демек, бул арызга дагы сиз жооп алган эмессиз, билбейсиз. Билбейм, жыйынтыгын билбейм. Мен үйүм жок, көрүнгөн жерде тентип жүрсөм, булар кайда жиберди билбейм. Мен может жибергендир, бирок билбейм. Менин колума эч кандай жооп, эч кандай жооп мен эч кимден алган эмесмин. Мына Роза Отунбаевага да ачык кат деп жазгам. Мен эч кимден жооп алган жокмун. Андан кийин сиз деген мынакей Мөңгү деген газетасына 24 апрель 2008-жылы сотко жетпеген үн деген аталыштагы Кыргыз Республикасы сот адилеттигинин улуттук кеңешине арыз жазып атасыз. Абдрахманова Сосулхан Акыбаевадан арыз жазып, мынакей Кудайдан коркпогон Жээнбеков менен Бокоев деген аталыштагы бир газетанын бети толуу алар жөнүндө жазылган экен. Ушунун баарын өзүм чыгарам. Анан мисалы ушул арыз, ушул газетага чыккан могу жерге көңүл бөлгүм келип атат. Мындай деген сөздү айтылып атат. Азыр сиз айткандай эле Бокоев ошо Жээнбековдун сизге телефон чалганы жөнүндө айтылып атат. Сизге ишенейин, Сотаке. Атаңа ишенгенде ишене бер. Мына менин номерим 5-23-77. Телефон чалышыңызды күтөм. Созулган сүйүнгөндөн алда кандай болуп, ал жерден учуп эле чыкты. Арадан 3-4 күн өтпөй, баягы эле 7-8 ноябрь күнү Созулкандын үндөшмөсү бийге түшүп калды. Алло, бул Созулканбы? Жакшы. Баягыда сен айтпадың беле? Бир ишти. Ошону аткарасың да, Андай күнү бүгүн жумуштан кийин сен үйүңө барып конок болобуз. Жакшы курбум болсо тап, чакырып кой. Мен досум менен барам. Деп жооп берди. Жээнбеков телефонду илип койду. Оостон чыккан сөздү аткарбагандын жаманы барбы? Кошуна үйдө жашоочу Жылдыз канаттуу курбумду чакырып, бул кечеге аябай даярдык көрүлдү. Колдон келген дүр дүйүмдөр дасторконго коюлуп, арак шараптын түрлөрү жайнады. Чоң бир иш бүткөнү жатса карап турбай, акыры коноктор деле көпкө күттүрбөй келип калышты. Жугулини минишип. Ал эми калганын жогоруда айтып койдук окшойт. Ыпластык түн кумарга батуу менен аяктаган айтуу керек. Деп мына бул Мөңгү газетасына ошону чыгарып мен ар бир Бокоев жөнүндө чыккан экен. Эми ошол числолордо ошо Кыргызстан боюнча соттордун съезди болот деди да. Анан мен ушул газетаны чыгарып, ак үйдүн төрт бурчуна туруп алып ар бир сотко берип чыкканмын ушул газетаны. Ар бир адвокаты барбы, соту барбы, баарына бергенмин. 80 экземплярбы, 75 чыгарганмын ушундан. Мага эч ким жооп берген жок. Ал кезде Асылбек Жээнбеков ушунчалык катуу турган. Эмне деген партияны алып Асылбеков, Жээнбеков ким болуш дечи алат? Ал булар бүт пар бир тууган болуп атпайбы? Жусуп Шарипович Шарипов эң чоң агасы болуп, агасы экен да. Мен кийин билдим мунун баарын. Жээнбеков болсо эки бир тууган баласы ошол Жээнбековтар да, короче. Асылбек Жээнбеков тоже булар бүт бары бир ошол эле Бокоев бүт бары бир клан болуп алып ишти кылышкан да булар. Тияка бияка мен арызым эч жака кеткен эмес. Эч жака жеткен да эмес, кеткен да эмес булар. Карга карган көзүн чукпайт. Короче, муну окугандар деле эч кимиси эч кандай вообще ошол бир көңүл буруу, ай муну мондай жазыптыр байкуш. Бир бечара окшойт де. Жок, мен жалгыз бой бирөөнкүн уурдабай, бирөөнкүн
баягы эмнетпей өлтүрбөй ушинтип тапкан мен эмне үчүн ушундай зордук кылат мен билбейм, мен түшүнбөйм. Эми ошол учурда деген интернет коомдук мекендик жок болсо да Кыргыз Республиканын сот адилеттигинин улуттук кеңешине сиз ар бир бурчта туруп кайрылган экенсиз. Жана арызыңыз толук менен жазылып, арызда Күбө Арналиева калыскан түшүнүк каты тиркелет. Күбө Сагыналиева Жипар Кошунамдын түшүнүк каты тиркелет. Кулматова Бактыгүлдүн түшүнүк каты тиркелет. Каттоо 1991 август айына чейин арыз ээси Абдрахманова 23 апрель 2008 жылы. Мындан да бир жыйынтык чыкпадыбы? Жок, чыккан жок. Ошол күбөлөрдүн баары, кошуналардын баарын кол жазмаларынан чейин бар, бүт баары бар. Ошол кезде кандай кылган, эмне кылган, кантип бүт баары тиркелген. Ушул жылга чейин сактап жүрөм баары. Андан кийин дагы 2010 жылы 3 сентябрь 2010 жылы баягы 2010 жылы Коголаңдуу үйүн окуясынан өткөндөн кийин 3 айдан кийин сиз Кыргыз Республикасынын ошол учурдагы президенти Роза Отунбаевага Мамыров көчөсү 95А 22 квартирада батирдин жашоочусу Абдрахманова созулган Албаевнадан мобилдик телефонуңузду келтирип атасыз 0543 18 51 618 деп ачык кат жазып атасыз. Ооба. Ушу ачык кат жазганыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, сизди урматтоо менен созулган Абдрахмановага эле мына Роза Отунбаеванын сүрөтүн кылып, кайра эле газетадан Роза Отунбаева ачык кат жаздыңыз. Бул ачык катыңызда Роза Отунбаева тараптан жооп болдубу? Болгон жок. Ошол жерде сиз жазып жатасыз, ошо ачык катта мындай деп жазып атасыз. Апрель айынын аягындагы Бекназаровго арыз менен кирдим эле. Ал киши менин арызымды көрүп, бул жерде соттук иште эле жок экен. Муну Ош шаарынын мэри чечет деп менин көзүмчө мэр Мырзахматовго телефон чалып, Абдрахманов жөнөтүп жатам, үйүн кайтарып берип койгула. Ал эми Жээнбеков, Жаныш менен Шарипов, Жусуп жөнүндөгү арызды өз контролума алам деди. Ошол учурда Бекназаровго эмне себептен кирдиңиз? Ал Бекназаров ал кандай? Ошол учурда баягы көтөрүлүштө мен да жүрдүм да, ар бир көтөрүлүш, ар бир пикеттерде жүрдүм мен. Ушул акыйкат издеп, ушул үйүмдү алам деп жүрдүм да. Анан эле Бекназаров прокурор болуп калды ошол мезгилде. Анан прокурор болгондон кийин прокуратура баарын көзөмөлдөйт турбайбы? Анан мага ушундай акыл айтышты, сен Бекназаровго бар эми муну менен документтер менен. Анан мен кезекке туруп 2 күн 3 күн дегенде Бекназаровго кирдим. Ушул документтердин баарын көрсөттүм. Баарын айтып бердим. Ыйлап ал кишиге бүт баарын айтсам, ошол менин алдымда эме звонок кылып Мырзахматов менен сүйлөштү. Ушундай Абдрахмановну жиберип атам, мелис бул мындай соттук деле эмес, муну мэрия чечип кое турган иш экен. Мурунку токтомду жокко чыгаргыла дагы, кайра токтом чыгарып, могу өзүнүн үйүн өзүнө берип койгула. Ал бул деп эле сүйлөшүп, анан мен айтты. Хоп, бол, макул деп эле сүйлөшүп, анан мен айтты, сен бар карындашым. Мен мелиске дайындадым, мына көзүмчө. Бар деди. Мен ошондо да жанталашып, келеси болсо мен карыздап акча таап, келип 1 ай жүрдүм ушул жерде. Почти 20 күндөн ашык жүрдүм да. Андан кийин Мырзахматов кабыл алды. Бир жолу араң алды. Жок, 2 жолу алды. 2 жолу кабыл алды дагы. Бирөөлөрдү чакырып дайындады. Мындай кылгыла, андай кылгыла, анан тиги эже сизге жардам беребиз, сизге үй беребиз деди. Ошону мен мына сиз мындай деп жазып атасыз да, могу ачык катта Роза Отунбаевага жазган азык катыңызда Мырзахматовго кайрылган. Тилекке каршы Мырзахматов ар кимдин аркасына жамынып мага келе бербеңиз. Керекпи? Ошол жактан чечтирип келиңиз деп мени опузалап койду. Керек болсо мен Бакиевди да уккан эмесмин. Мени эл шайлаган.
мага эч кимдин буйругу кызыктырбайт деген жооп алдым ооба, деп ошондой айтып алган. турсуз. Ооба. Мырзахматов бул жерде Ошто кудай болуп кеткен да. Эч кимди могу элди алдына салып койгон дагы, ал эч кимди уккан мени мындай эле неме кылып койду да. Андан кийин эле ушу арызыңызды айтып атасыз. Ошол учурдагы аппарат жетекчи Каптабаевга да кайрылып турсуз. Ошо Каптакаев деген ал учурда ким болуш деген, ага кандай кайрылдыңыз? Каптагаевди ким болуп иштегенин билбейм, аппарат жетекчиси болуш керек, по-моему. Аппарат жетекчиси болуп иштеп калып, ушу кишиге дагы эми аксакал киши ушуну окуп көрүп бир жыйынтык чыгарар бекен деген үмүттө мен бир эле ага эмес, жылдыз айланып кетейин. Мен Конституционный судка да көп жазгам. Бияка да жазгам. Эми колумдан эмне келсе ушул жерге жаза бергем да. Ушу хотя бы бир адам чыгар бекен депчи. Хотя бы мен тарап мага бир адам бир көңүл буйруп ушундай болуп калыптыр дейт десем, ушу мезгилге чейин эч ким эч кандай. Сиз андан кийин урматтуу Роза Исаковна, мен сиз менен далай митинг пикеттерде чогуу болгом. Учурашып, амандыгыңызды сурап, колуңуздан кармаган күндөрүм да болгон. Ага далилдер бар. 17 март 2010. Жанагы газетадагы сүрөттөр да жанында жүргөм. 17 март 2010 жылдан форумда чогуу болуп, мен ошол курултайыбыздын арты уланып отуруп, 23 март ынтымак курултайына биз дагы катышууга акыл болобуз деп Сариевдер менен чогуу чыгып, эртең мененки саат 8:30-дан кечки 7-ге чейин камакта отургам. Айта берсем өтө эле көп болуп кетет. Ооба, камалдым ооба. Демек сиз камалганыңыз себеби ушу квартиранын айынан камалдыңыз. Ооба. Митингге чыга берип, митингге, пикетке чыгууңуздун максаты эмне эле? Максаты акыйкат табыш керек. Кайсы акыйкат эле сиз үчүн? Акыйкат мен ушул өз эмгегим менен алган үйүмдү эмне себептен мен тебелеп тепсеп, зордуктап, зомбулук кылып, анан кийин үйсүз калтырды деген акыйкат. Андан ары кат жазып атасыздар. Мен муну айтып жатканымдын себеби, оппозиция бийликке келсе акыйкат болуп, өз үйүмдү алам деген гана максатым болчу. Өмүрүмдүн жарымы жаргак бостоп бүттүм. Менин жашоом үчүн эмес, менин жалгыз уулум адилет үчүн. Өз үйүбүздү берип коюшуңузду суранар элем деп кайрылып атасыз. Демек айтсаңыз, сиз ушул 95 жылдан баштап ушул убакка чейин жүргөн өмүрүңүз пикет, митинг болгон эле ушу үйүңүздү кайтарып алуу үчүн болгон кадамдарыңыз беле? Үйдү кайтарып алып, эми акыйкаттык болсо үйүмдү берсе, ошо мени ушунча жылдан бери тентитип, ушунча жылдан бери кордук көрсөткөн могу Жээнбековдорго бир чара көрсө дегем да. Ушуларга кантип сот жок, ушуларга кантип чара көрүлбөйт деп үмүт кылчумун. Сиз азыр андан кийин жазып атасыз, сот тараптан менин үйүм чечилбейт. Себеби документтеримди Желмогуздар алып койгон. Ушул учурда Желмогуз кимди атап атасыз? Жээнбековдорду. Ошол кезде жилищный отделдин начальниги Айдарова Динара Эсеновна, Шарипов Жусуп Шарипович, Жээнбеков Жаныштар буга окшогон үйлөрдүн акчасын сатышып, Айдарова камалып чыккан. Аны Шарипов, Жээнбеков агайыны чыгарып алышкан. Айлам кеткенде үйүмө барып жашап жаткан бойдогу аял Капарова Анараны мен дагы зордук менен чыгарып өз үйүмө кирем деп жатам. Бирок мени камап салышат бул акмактар. Менин баламдын тагдыры эмне болот? Ошону ойлоном. Сизден өтүнөрүм, ошол тагдырыма жардам бериңиз. Сизди урматтоо менен Созулган Абдрахманова. Ушул ачык катыңыздын жыйынтыгы болдубу? Болгон жок. Эми азыр 30 жыл кадамыңыз бардык өмүрүңүз
ошо квартираны кайта кайрып алам деген үмүтүм бар да дегенге арнап турсуз да. А мүмкүн ушу квартираны унутуп коюп эле 30 жылдын ичинде өзүңүз иштеп кайра бир квартира алып алганга эмне себептен болбосун деген менде ой кетип атат. Ушунчалык өзүңүздү кыйнап, ушунчалык мынакей ошо 30 жыл болгон окуяны сиз көчөкү болгон күндөй кылып айтып берип атасыз. Мен мындай баягы жактоочу катары көп адамдардын тагдырына күбө болом. Бирок ошо даже зордукту алгандан кийин 1 жылдан кийин кайра эле ошону айтып бербей унутуп калат да. Бирок мен биринчи жолу кезиктирип атам. Сиз көчөкү окуя болгондой кылып айтасыз, муну такыр унутпаптырсыз. Себеби эмне? Себеби ошол өз эмгегим менен мамлекетке дагы эч кандай зыян келтирбей, бир жанга да зыян келтирбей, өз жашоомду улап, өзүм менен өзүм балалуу, бактылуу жашап аткан жашоомду тебелеп тепсеп, ташталганын чыгарып кыйратып салбадыбы жылдыз? Үйсүз кандай мен жашадым, кандай мен көчөдө калдым. Мен үйдөгү эмеректеримдин баарын жүктөп алып кетишкен, каяка алып кетти мен до сих пор билбейм. Бир ийнени да көргөн жокмун ушу мезгилге чейин. 3 жашар балам менен ошондой эле талаада калгам. Өлөм деп мун тамырларымды да кестим. Өлөм, мен өлүп эле калайын, мен каяка барып жашайм. Көрсөм болобу колуңузду? Баламды бирөө багып алса, мен өлүп эле калайын дегем. Айтыңызчы, сиз тамырыңызды азыркы мына 30 жылдагы кесилген тамыр дагы эле мындай так турат да? Бул экөөнтен кескен. Качан кестиңиз эже муну? Ошол үйүндө алып аткан күнүн. Үйүндө эшигинди ача алышпай балкондон пожарный машинаны алып келип, пожарныйдын лестницасы менен балконго чыгыш. Мени сабап тепкилешип чыгарышкан. Ошо Айдарова Динаралар милициялар кой деген эмес. Үйүм баарын талкалашып. Андан кийин Созукан эже, сиз жаңы бийлик келгенден кийин 2021 жылы дагы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына Садыр Жапаровдун атына арыз жазган экенсиз. Ал арызыңызды президенттин администрациясы Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушевго жөнөткөн экен. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, сизге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун дарегине Жайыл районунун тургуну Абдрахмановадан кайрылуу келип түшкөн. Кайрылууну карап, президенттин администрациясына берүүнү суранабыз деп жазып атат. Муну соттоо жана прокуратура органдары менен өзү аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Ширинбаева жөнөтүп атат. Бул боюнча жаңы бийлик, мына бул катыңыз 8 август 2021 жыл Садыр Жапаров жаңы бийликке келген жылда эле кат жазган экенсиз. Демек, ошо катыңызга жооп келдиби? Жок. Келген жок. Ошо мага Ош шаарынын прокуратурасы менен байланышкан. Мага звонок кылышкан. Биз иликтеп атабыз, биз ушинтип атабыз, биз Жээнбековду таппай жатабыз дешти. Анан кийин Жээнбеков анттыганы минти мен эсимде жок. Мен акыркы күндөрү такыр болбой эле баратам. Чындыгында мен азыр 62-ге чыктым. Анан ушул иштер боюнча Жээнбековду таба албай биз ген прокуратурага өткөрүп берип атабыз деп мага кагаз берген, келген үйгө почта менен. Анан бул ошо Зулушевга жиберилген кат дагы менин колума келген. Бирок мени чакыруу же болбосо мындай бир аракеттерди көргөн жок. Аябай таң калып атам. Бокоев 2021 жылга чейин Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төраганын орун басары болуп иштеп турду. Ал 10 жылда бою жогорку соттун соту болуп иштеп турду. Кандай Бокоевду таба алышпайт? Акмактар иштей берет экен да, Жылдыз.
Булар бети жоктор, айбандар, акмактар. Сот болуп иштейт турбайбы көрсөчү. Андан кийин 2011 жылы 8-19 сентябрда Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин комитетинин арызы менен кайрылып атасыз. Бул арызыңызга жооп алдыңызбы? Мен эч кимден эчтеке арыз жооп алган жокмун. Сиз ошо 1997 жылы эле Ош шаардык прокуратурасына арыз жазган экенсиз. Арыз жазганда мындай деген жооп келип атат. Ош областык прокуратура сиздин жазган арызыңызды карап чыгып төмөндөгүнү билдирет. Ош шаардык мамлекеттик администрациясы сиз жашап жаткан квартирадан чыгаруу жөнүндө арыз менен Ош шаар сотуна кайрылган. Бул граждандык иш 96-жылдын 16 сентябрда каралып, квартирадан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Чечим аткарууга берилген. Бирок сиздин арызыңыздын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун көргөзмөсү боюнча чечим аткарылуусу өндүрүштөн токтотулган. Ал эми азыр мезгилде сиз жашап жаткан квартираңыз боюнча эч кимге ордер берилбеген. Бул талаш квартира закондун чегинде сот аркылуу чечилүүгө жатат деген жооп алып атат. Демек сиз айтыңызчы, сиздин үйдөн чыгаруу жөнүндөгү жогорку соттун чечими менен өндүрүштөн токтотуп атат. Демек үйдөн чыгарылсын деген арыз, до арыз. Бул арызды мамлекеттик администрация берип атат, жанакы Шарипов, Жусуп Шарипов. Жусуп Шариповдун до арызы, үйдөн чыгарылсын деген до арызын жогорку сот аны өндүрүштөн токтотот. Ооба, токтоткон. Исабаев деген сот болчу. Верховный соттун председатели Исабаев деген киши. Мен токтото турган болсо, анда сизде эмне себептен анда токтотулган арызды эмнеге үйдөн чыгарды? Билбейм. Мен ошого түшүнүп таба албай жүрөм да. Ошо Исабаев деген Верховный соттун председатели экен, ушул киши аябай эме болду. Кызым айланып кетейин деди, аксакал киши экен. Сен жөн эле сен менен булар деген мышык чычкан ойноп атыптыр. Буну жөн эле мэр эле чечип кое турган иш экен, бирок эмне үчүн мындай поступка кылышты мен түшүнө албайм. Эмнеге сенин үйүңдү алып коюшту, сага эле ыйгарым эме чечим чыгарып берсе болмок мэр. Эмне себептен мындай кылып атат, мен түшүнүгүм жок, бирок сен барып мэрге кир деди. Мэрге кирип Исабаев кайра жөнөттү. Мэр өзү чечеткен бул үйдүн тагдырын. Мага береби, башкага береби, ушуну сага чечип берүүсүн суранып атат деп кир деди. Бирок документальный как будто сен захват кылып алган үй сыяктуу болуп калыптыр деди да. Ушундай деп түшүндүрмө. Исабаевдей ошо жогорку сотто ошондо сиздин ишиңизди караган Исабаевдей соттук айбири бар жакшы адам экен. Анткени үйдөн чыгарылсын деген до арызды токтотуп атат. Токтотту, 3 жыл токтотту. Демек арыз токтотулгандан кийин демек сиз үйдөн чыгарбаш керек болчу. Бул мага кызык болуп мен бул ишти издедим. Бул бирок архивде бул иш жоголуп кеткен экен. Андан кийин областтык архивден барып дагы сурасам, бул иш такыр жок. Жана өзүнүн мындай да азыр Черемушкадагы деген областной архивде бардык 96-97 жылдагы каралган иштердин бардыгы тең бар. Бирок Абдрахманова созулган үйдөн чыгаруу жөнүндөгү арызда почерк турат, ал дело орду туруу менен жок да. Демек мага таң калыштуу болуп атат да. Жогорку сот демек сизди үйдөн чыгарылсын деген до арыз токтотулса сизди үйдөн чыгарбаш керек болчу. Анда булар деген да жаман чыгарган жылдыз. Уруп, сабап, тепкилеп чыгарышкан мени. Сүйрөп, кичинекей балам менен. Мен жөн эле чыгарып койгон жок. Мен балкондо турдум өлөм деп. Мени аябай зордук зомбулук менен чыгарган. Мен жөн эле чык деген жок. Анан ошо мен ойлоп атам да, ал өндүрүштөн токтотулса, мынакей катта турат, өндүрүштөн токтотулган деп атат. Эгерде өндүрүштөн токтотулса, ошондой сизди чыгарбаш керек болчу, анда сизди атайлап чыгарып туруп, анда Жээнбековдордун мындай кызыкчылыгы болгонбу? Болуп туруп сизди чыгарып туруп, анан делону жоготуп койгонбу? Анткени Бокоев эмне кылып атат, председатель жогорку соттуку өмүр бою Жаныш Жээнбеков судья болуп иштеп атат. Азыр бизди бул ишти таба албайбыз, билбейбиз. Эмне себептен чындап аткаруу барак болгонбу? Чындап сизди үйдөн чыгаруу жөнүндө соттун чечими барбы, жокпу, мен аны көрө албай атам. Мага да бул нерсе кызык болду да. Ошон үчүн азыр буга дагы мындай жооп жок. Жооп мүмкүн таба албайбыз го деп ойлоп атам. Анткени архивдик дело жок.
Андан ары дагы сиз деген 3 август 2011 жылы кайра эле сиз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин СДБК фракциясынын лидери Турсунбековго арыз кайрып атасыз да. Ошо Турсунбековго жазган арызыңыздан бир кандайдыр бир нерсе чыктыбы? Жок. Эч биринен чыккан жок, потому что ал бизде бардыгы клан болчу да, Жээнбековдор. Бардыгы. Эми азыр буларды жоопко тартса болсо керек деп ойлойм. Билбейм, тамырлары үзүлдү деп ойлойм. Азырга жооп тартыш керек деп эмне себептен ойлоп жатасыз азыр? Сиз кимге ишенүү менен айтып жатасыз? Мен эми президентибиз Садыр Жапаровго, Ташиевке ишенип турам. Себеби алар ушундай иштерди бүт баарын өз жазасын берип атат да, чекеден. Бул иш дагы жөн койбойт деп мен ишенем. Мүмкүн сиздин астыңызда ошо Жээнбеков Жаныш астыңызга турса эмне деп айтат элеңиз? Бетин тутмакмын. Бетин тутуп, мени зордуктаган ошол жерин тмелечи, билбейм. Мен өзүм азыр жооп бере албайм, кандай кылмакмын. Азыр бийликте жоксуң, Жээнбеков. Көзүмө көрүнсөң, билбейм мен эмне кылам, мен сени тутуп жей турган эле болуп турам да, негизи. Бирок айлам жок, аял кишимин. Балдардын энесимин. Анан мен Бокоевго, Жээнбековго айтат элем. Эсиңерге келгиле. Өз ыктыярыңар менен эми түрмөгө кеткиле да, кыскасы. Түрмөгө баргыла. Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич, мен өтүнөм. Жалгыз бой энемин мен. 28-29 жыл ушул Жээнбеков менен Бокоевдун айынан ушул күндү көрүп келдим. Ушуларды жоопко тартыңыз деп өтүнөм. Жоопко тартылышсын. Мен өтүнүчүм ушул жоопко тартылышсын. Бейгүнөө эч кимге зыян келтирбеген, мамлекетке дагы зыян келтирген адам эмесмин мен. Мен ар бир жылдыз, мен ар бир көтөрүлүштө болдум. Ушул Садыр келерде дагы 5-нен баштап мен 19-на чейин жүрдүм. Тетиги Сооронбай Жээнбеков кол койгонго чейин жүрдүм мен. Ошол жердечи. Ушу Садыр келсе Ташиевден мен билген эмесмин, УКМКга келип калышын. Бирок Садыр президент болуп келсе, акыйкатты корнойт деп жүрдүм. Анан досу Ташиев дагы азыр аябай жакшы иштерди алып барып атпайбы? Ушуга окшогон 30-40 жылдыктарды алып чыгып атат, жоопко тартып атат. Ошолорду көрүп туруп мен дагы эле изденип, дагы эле ушул силерди издеп таптым да. Мени Садырга да жеткизесиңер, Ташиевке да жеткизесиңер деп мен силерден ишенимим чоң да, жеткиресиңер деп ойлойм. Бирок жеткирип атасыңар, жеткизесиңер. Жетет бул иштин баары. Биз берүүнү тартып жаткан учурда Созулкан айым менен Жаныш Жээнбеков жолугушту. Бирок бул жолугушууда тынч сүйлөшүүгө мүмкүн болбоду. Биз ошол эле учурда Жээнбековдун да пикирин алууга даярбыз. Анын өзүнө да айтып, жообун да угууга аракет кылдык. Өмүр бою ыйлап жүрөм, ишимшим. Я, мен эмне кылдым сиз? Тарага калтырдың ол кичинекей балам менен. Я, талада жүрөм мен. Ишек. Бүтүн жуайбасың. Бүтүн жуайбасың. Ишек. Бүтүн жуайбасың сени. Бүтүн жуайбасың. Ишек. Сен ошондо мени эмне кылдың? Я, тошукка барганга аз келгенсиң. Тошукка барганга аз келип тамак ашымды жер. Я, атамды алып. Eşek, hayvan, sen sot ol istedin mi? Eşek, sen sotsun mu? Ya, sotsun mu? Akşam durma sen sot kaldın buraya. Ya, ünlü ver, ver ünlü. Ünlü ver eşek, ünlü ver. Ünlü ver oğlum ben sana
Götümü burada aldım ben şey. Ya. Emre. Jay sürüşün. Emre gel. Emre gel. Emre gel. Emre de aldın sen. Emre gel aldın. Emre gel beni aldın. Emre gel aldın beni. Emre gel aldın çek. Döşemeyeceğiz kızım. Emre kalıyorsun. Emre kalıyorsun. Emre kalıyorsun. Emre kalıyorsun. Ben de diyorum o. Yahtenim olmazsa. Hey! Ben yetildim hazır. Arkamda yeğenim Turat. Hayvan. Düğümden gitmeyin. Yok, Düğümünü verin. Düğümünü verin. Otur sürüşün. Düğümünü verin benim. Siz gördünüz mü? Ben dalağa kaçırıyorum. Ben dalağa kaçırıyorum. Olduğunuz yol oldu. Ben sevgi uğurdadım. Memleketten uğurdadım bu. Ya bak öfekum baktı çekersin. Beni cevap verelim. Ben çoğuydum. Ben 62'ye geldim Neşek. Hayvan. Götüne cara çık. Ya emniyet oluşunda namusumunu teveledin sen benim. Ya namusumunu tevelep. Balanın gözünce 3 yaşar balamın gözünce. Emniyet kılgan yoksun. Hayvan. Ben sana 2008'de geldim yaşlılıkça. Ben seni izlep duruyorum ömrü boyu. Tamırın kıl kırkılarını bilgen yoksun bu. Ya, şu boydan ötkürtem asmanda uçup dedin mi? Ha? Hazır uçuramıyorsun. Ben az bıçaklı sayı olarak uçup ne sen hiç. Hazır üyümde alıp ver. Alıp vergin benim üyümde. Ben üyümde alıp ver, sen bana akça verdin böyle. Ya sen bana sat verdin böyle. Ya, aytçı bana birlerse ben uğurdadım böyle. Bana birlerse aytmayısın be. Ben uğurdadım be seni değil. Uğurdadım be. Ya, öldürdün mü? Siz üç öldürdün mü? Hey, benim mocerimde cazılgan. Mocerimde cazılgan benim. Ben cazılap duram. Ertenge ben hazır çeçelim. Hazır çeçkin. Döndür ulan. Döndür ulan. Çeçsin ben. Çok otur. Çeçsin ben. Bitti. Ben çeçsin. Çeçsin. Yıldız beni nereye nazap ediyorum. Gördüler mi beni? Ya! Beni nereye nazap ediyorum. Siz gördünüz Kaç de bağın. Kaç bağın. Kaç bağın sen. Kaç bağın sen. Boku önünde alıp gelem. Boku üstü de alıp gelem ben içerge. Boku üstü. Şarif öfte Yusuf Şarif üstü de alıp gelem. Siz gördünüz mü? Üçüncü. Bunun 30 göresi. Sen benim takdirim beni oynamazsın. Eşek baş. Emniyakıldım ay coşalım ben emniyakıldım. Bir o sesiyle emniyakıldım ben. Uşuğa. Götümü bir gelim mi suka. Ya götümü bir gelim mi tabağımda bir gelim mi eşek. Ya emniyakıldım. Eşek sort mu lan sort. Mol sort beni sorttuğun. Büyüğümde almalısın. Eşek. Hayvan cehenneme kaçmışsın. Hayvan. Hayvan! Ben 30 yıl oldu yalanma. Sen çardak cüresin eşek. Ben çardatam ben seni. Sen çardatam. Ben konuşsam senin ağlamın yeken adamdım. Eşek. Hayvan gitmesin. Gitmesin Yıldız. Yıldız gitmesin. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Жаныш мырза, бирек суроолорго жооп берип коесуп кетиресиз. Ушул эже сизди мындай мени зордуктаган деп атат да, ушул маалымат чынбы же чындыкка дал келбейби? Ушул суроолорго жооп берип койсоңуз суранычы. Мен атым Рыспаев, фамилиям Мажитов, журналистмин. Ушул суроолор чындыкка, ушул сөздөр чындык, ушул эми сиз экинчи тарапсыз да, экинчи тарап катары сиздин жоогуңуз керекчи, Жаныш мырза. Жалган, мен жоогум. Негизи бул аял тааныбайсыз, тааныбайсызбы? Тааныбайсыз, тааныбайсызбы? Негизи ошондой болгонбу, окуя болгон эмеспи? Ошолорду Незаконно жашатканча поселение кылганмын мен. жооп берип койсоңуз эми Жашатканча. бизге кайрылды да экинчи тарап катары сиздин дагы үнүңүздү угушубуз керек. Жаныш мырза, сураныч жооп берип койсоңуз.